Аламан Улак Федерациясының baştan başta uyuşturucu işlerinde 19 сентябрда Аламан Улак Федерациясының алғашқы жиыны болып өтті. Бұл иш-шара федерацияның жетекшілігін коомчулукка таныштыруу жана жаңы түзүмдүн алдыдагы иш пландарын белгилөө максатында уюштурулду. Жыйында уюмдун эрежелерди бекем сактоо, коопсуздукту камсыз кылуу жана оюнду тартипке салуу багытында жүргүзө турган иштери белгиленди. Бул жака федерациянын президенти Исмаилов Чолпонбай Алишер чакырабыз. Кол чабуулар менен. Ошондой вице-президент Өмүрбеков Төрөбек Үмүтбаевичти. Кол чабуулар менен. Диканбаев Болотбек Жусупович. Учурда облустарда жана райондордо федерациянын жетекчилери бекитилип, жерлерде иштери кызуу жүрүп жатат. Федерациянын өкүлдөрүнүн айтымында жакын арада Аламан Улак мелдештери жаңы жоолордун негизинде уюштурулуп, бул Кыргыздын байыркы оюнун заманбап спорттук деңгээлге көтөрүүгө чоң кадам болот. Биздин ата-бабабыздан калган ушул эрлердин оюну болгон ушу Аламан Улагыбызды ошо ата-бабалар бизге кандай кылып калтырган болсо, аманатты. Ошондой кылып, кийинки муундарга сиздердин жардамыңыздар менен биргеликте чогуу тапшырууга Алла жардам берсин. Рахмат чоң. Акыркы жылдары Аламан Улак оюндарында башаламандык жана тартип бузуулар көп катталып, бул маселе коомдук талкууга түшүп келген. Жарандар оюнду иретке салуу, эрежелерди бирдиктүү кылып бекитүү зарылдыгын айтып келишкен. Иш-чарага катышкан бир катар коомдук ишмерлер федерациянын түзүлүшүн маанилүү тарыхый окуя деп атап, анын натыйжалуулугуна ишеним артаарын билдиришти. Улакчыларга журтка жеткиришибиз керек. Жаңы тартип менен, жаңы мыйзам менен, жаңы эреже менен чапсак туура болот экен дегенде. Анан бара-бара көнүп кетебиз, Кудай буйрса. Эгер биздин улуу муун болбосо, бизден кийинкилер ушул эреже менен чаап алат деген бир чоң нерсе. Бул чоң жумуш кылыпсыңар, аябай. Мен баарыңарды куттуктайм. Өлкөдө эрежеси бар, мыйзамга төп келген оюн зооктор болуш керек. Өзгөчө биздин ата-бабалардан кылым кайткан Кыргыз элинин оюну да муну эч качан унутпашыбыз керек. Түзүлгөн федерацияга ийгиликтер болсун. Кийин да ошол убакыттар өткөндөн кийин биринчи уюштурган демилгечилерге баарыбыз ыраазы боло тургандай болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайт, тынччылык болсун, Кыргыз мамлекети тынч болсун, анын ичинде бүгүнкү түзүлгөн федерациясынын иши ийгиликтер болсун. Эскерте кетсек, 2025 жылдын 8 августунда Аламан Улак Федерациясы расмий түрдө түзүлгөн. Акыркы мезгилде улуттук Аламан Улак оюндарын өткөрүүдө бирдиктүү эрежелердин жоктугу спорттук командалардын ортосунда чыр-чатактардын чыгышына себеп болуп келген. Айрым учурларда оюн маалында оор жаракат алып, адам өмүрү кыйылган учурлар да катталган. Ушуга байланыштуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы негизинде Аламан Улак оюндарын уюштурууну жана өткөрүүнү тартипке келтирүү боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп, анын ишинин жыйынтыгында федерация негизделди. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион.